Амансыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин агенттик аркылуу эки кардарыбызды турак жайлуу кылдык. Кардарларыбыз Кыргызстандын жараны. Жана ошондой эле бүгүн Айсулуу эжекенин туулган күнү. Жана ошондой эле менин туулган күнүм. Бүгүн 39 жашка толдум. Ушул жашта ушинтип биздин мекендештерге кызмат кылып атканыма аябай кубанычтамын. Туулган күнүмө карабай бүгүн кардарыбыздын сделкасына келдим. Кардарыбыз өзгөчө өтө биздин компанияны колдогон. Айсулуу эжеге ыраазычылык билдирейин. Офисте бүгүн отуруп иштеримди таштап коюп атайын келдим. Бизге финансовый жактан дагы колдоо көрсөтүп, акыркы учурларда бардык тараптан жакшы сөздөрүн айтып, ошондой сонун мамилеси үчүн бүгүн мен келип отурам. Айсулуу эже биздин агенттикке 24 октябрь 2024 жылы биздин агенттик менен келишим түзгөн. Почти 1 жылга аз калганда турак жайлуу кылдык. Кардарыбыз билет, мен эч качан ишин таштаган эмесмин, эч качан телефондо жооп бербей койгон эмесмин. Ар дайым связда болуп турдук. Бирок мына бүгүн экөөбүздүн туулган күнүбүз дагы бир күндө экен, и сделкасы дагы бүгүн болгон үчүн мен аябай өзгөчө. Сделка дагы сонун болду, кыйынчылыктар болду, бирок ошого карабастан бардыгындай эч ким нервиштетпей, бир бардыгы сонун өттү десем болот. Сделкабыз ийгиликтүү өттү. Азыр болсо Айсулуу эже, неме микрофонду кармалсак. Азыр Айсулуу эжекеге суроолорду беремин. Анан неме жооп берет. Биздин агенттикке келип үй алганда Аллахым бар ар бир адамга сабыр берет да. Бирок сиздин сабырыңызга өзгөчө ыраазычылык. Ушунча убакыт болсо дагы бир ооз бир жаман сөз сүйлөп, же болбосо бир агрессивный бир мамилеңизди көргөн жокмун. Болгону Самара укам меники эмне болду, кантиңер кыймылдап атасыңарбы, болот атабы эле деген эле сөздөрүңүздү уктум. Биздин агенттикти кайсыл жактан көрүп келдиңиз эле? Саламатсыңарбы, силердин агенттикти биз YouTube'дан көрдүк. YouTube'дан көрдүңүздөр. Бүгүн Айсулуу эжекебиздин көзүбүзгө жаш келип атат. Чындыгында бул өтө кубанычтуу. Бүгүн прям толкунданып, ушул сонун квартира алып атат буюрса. Азыр квартира жөнүндө дагы жолдош айтып өтөт. Биздин YouTube'дан көрүп, ошончолук ишенип, ушунча убакыт күттүңүз. Күттүм. Биринчи күн келет, 5-нчи күнгө чейин күтөбүз звонок. 5-нчи күнгө чейин калбай калса дагы күтөсүз. Болду. 2 күн дем алып калабыз. Анан биринчи күндө дагы жазып баштайм. Самара эмне болду? Ответ алам, болду. 5-нчи күнгө чейин дагы күтөм. Ошентип эле күтүп жүрөм, акыры болду. Эң башкысы баягы аракетти жарым жолдо таштабаш керек. Жыйынтык маанилүү эмеспи? Ошол бүгүнкү жыйынтыгыңыздар менен куттуктайм. Анан баягы баардыгыбызда эле бар да бул нерсечи. Мисалы семьяда болот, мисалы эмне болду, алар кылып бербейт дегендей, азыр Вайка айтып кетти, бул кыз жаш экен, бизди алдап кетти дегендей негативный сөздөрдү укканда, мисалы адамдар ар кандай реакция болот да. Мисалы кээ биркилер болсо сразу ошол реакцияны жашыра албай эле мындай айтып салат. Кээ биркилер болсо жок, все таки андай эмес, жасап аткан жумуштарын көрүп атам, кой эми сабыр кылып турайын, менин ишим алдыга жылбай аткандыр дегендей болот да. Анан сиздики именно ошондой эле болду окшойт. Мен өзүм документиман баягындай болду го. Официально иштебей ошого. Официальный жумуш жок. Күнөн өзүмөн көбүрөөк неме кылдым да. Көбүрөөк издедим дейсиз. Майн баары болот деп акыры болду, Кудайга шүгүр. Айсулуу эжеге саза эмшикти дагы өзүм таап бердим. Саза эмшик таап берип, ал бала дагы аябай сонун, эч кандай лишний сөзү жок. Прям бүгүн келип, сделканы айтып атам го, баардык тараптан бүгүн прям сонун болду. Саткандар дагы мусулмандардын үйүнө алып атасыздар. Бул дагы өтө маанилүү, аябай жакшы адамдар экен, көрдүңүз, ачык, айрым, мындай сонун. Ошентип бүгүн кардарыбызды турак жайлуу кылдык, мекендештер. Байкеге берсеңиз сөздөрдү сурайын. Биздин агенттик жөнүндө өз оюңузду айта кетсеңиз. Агенттиңерди мен YouTube'дан тез эле көрүп, карап эметип турдум. Бардыгы эле жакшы, бардыгы эле адамдар сүйүнүп, эме кылып, күлүч алып аткандарын көрөм дайыма. Анан биздики дагы качан келет экен эми ошондой күн деп эметчилем. Аллага шүгүр бүгүн.
Коюңуз байке. Неме дагы буйрук да бул дагы убакыт саат. Баса күттүктөбүз. Рахмат силерге, Самара. Неме Жанибекке рахмат бичара. Мен ого мынтип эле туюк эле сурай берем да. Жанибек кандай кылам? Документ бүтүп атат. Бол кандай кылам? Эже, сизге чыкпайт. Жолдошуңузга деп коет. Сонун. Рахмат Жанибекке, Зульфия, Асияны көргөн жокмун, бирок телефонда гана только. Телефонда сүйлөшөбүз. Бүгүн мына ким? Искендер. Искендер молодец, жакшы бала экен. Бүгүн сделканы жүрүшүндө баардыгын карап отурдум. Сделкада аябай сонун болду. Көрдүңүз даже согласиясы жок делишти продавецтер, бирок ошого карабастан сонун болду. Айсулуу эже, айтсаңыз, үйдү кайсыл жерден алдыңыздар, канча бөлмөлүү? Үйдү станция Панкиден алдык, метродон. 3 бөлмөлүү. Люберциге. Мен барганда эле балам менен бардым, бул барбай коюп өзүңөр баргылачы деп. Көрүп келдим. Балам чоң балам экөөбүзгө тең жакты. Анан сразу эле апама чалдым, аяк бияктан сурасак жакшы экен, алып бергиле деп калыштан ошо мен ошо жерге токтолдук да. Бирок квартира действительно мен сүрөттөрүн көрүп оценка заказ кылам да. Квартира действительно жакшы. Жакшы. Мындай кирсең эле аурасы жакшы да. Мындай көрүнөт сүрөттөн делечи. Анан саткандар дагы баардыгын таштап кетебиз деп ушинтип айтып, сөз беришип, даже ковриктерде все оставим, все остается. Клиенттер бизге жакты, биз ушуларга эле сатканга макулбуз деп ушинтип неме кылдык. Продюсер да офиске келишип, авансты өзүм бердим, сиздердин атыңыздардан. Сиздерди болушунча тез кылдым, негизи объект тез эле согласован болду. Буларды аябай күтүп калдык да. Буларды күтүп, анан эми буюрса кардарларыбыз ровно 5 күндөн кийин, регистрация өткөндөн кийин 5 күндөн кийин буюрса ачкычын алышат. Азыркы эмоциялар мындай максат, бир адам көп күтүп максатты ишке ашканда бул турган эле сөз, турган эле эмоция. Бул кубанычты эч ким жашыра албайт. Анан үйдүн ачкычын алганда вообще башкача болот. Мисалы эртең күнүңөрдү берем дегенде кардарлар действительно аябай күтүп неме кылышат. Үйдүн баасы канча болду Айсулуу эже? 8 миллион 50. 8 миллион 50 миң түшпөр да? 50 миң түшпөр. 50 миң түштү. Анан квартирадагы баардык нерсени калтырып кетебиз деген үчүн биз ошого макул болуп эле, майлы деп эле. Өзү негизи 100 миң түшүрөлү дегенбиз. Жок, түшпөй коюшту. 50 миң түшүштү. Ошого дагы ыраазы болуп, ошол квартираны макулдугун берип, анан ушуну алып атышат. Квадрат метри канча? 54 5 же 53 55 түш болчу. 55 ошондой. Ошондой. Ошондой мекендештер, бүгүн сделкабыз өттү. Кардарларыбыз баштапкы төлөм берип, үй алышты. 2 миллиондон ашык акча беришти. Баштапкы төлөм 6 миллион кредит болду. Айтсаңыз 6 миллионго канчадан чыкты айына төлөмү? 122 миңден болду туугандар. 6 миллиондун ежемесячный платежу 122 миңден болду. Кардарларыбыз буюрса көптөп иштеп, 2 жылга жеткирбей төлөп алсын деп ниет кылабыз, Кудай кааласа. Андан бери эрте төлөп бүтүшсүн буюрса. Кардарларыбыз менен дайыма катташып, сүйлөшүп, кандай болуп атат, баарын сурап турабыз буюрса. Айсулуу эже менен мындай өтө сыйладым. Быйылкы жылдын эсебинен эң узак күткөн кардарларыбыздын бири десем болот. Мен дагы бүгүн уже ушунчалык сүйүнүп, кубанып, ушул эжекенин ишеничин актаганыма аябай кубанып атам. Дайым Кудайдан ушуну сурайм да. Кудай, элдин алдында жүзүм жарык болсун, кандай иш кылбайын, берекесин берсин. Элдер билбесе майли, Алла билсе болду деп ашыкчасы менен кылып бергенге ар дайым аракет кылып келебиз буюрса. Болгону үй көргөндө чогуу бара албадык. Андай мүмкүнчүлүктү түзүп берүү өтө кыйын чындыгында. Азыр ушул эле сиздерден алган кызмат акыга деле ошончо адам иштейт. Офисте отуруп үй сүйлөшүп берет бир адам, сүрөткө тартканы барат бир адам. Андан сырткары юридический проверкада юрист отуруп иштейт.
сделщик көрдүңүз, сделкага барып сделка өткөрүп берет. Бир эле адам аткара турган жумуш эмес да, ошон үчүн баягы болушунча кыргыз мекендештерге мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылабыз. Бирок ушундай процесстерден басып өтүп, анан гана биздин мекендештерибиз туракчайлуу болот. Сизге да суроолорду берейинби? Биздин агенттикке өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз Айсул эже. Сиздердин агенттикке ыраазыбыз биз. Бар жогуна Кечиккенине да ыраазысыз, баарына ыраазысыз. Главный биз алдык. Ошо күттүк. Эми Күткөнүбүз эч нерсе эмес. Россияда баягы айтат го, күтүп жыйынтык болгондон кийин баардык кыйынчылыктар унутулуп кетет го. Биз сделка чыкты деген эле унутканбыз бар жакта. Бардык караңыз кандай сон мына үйдө алдыңыздар буюрса, эми ачкычын алсаңыздар, уже өзүңүздөр каалагандай документ кылып, балдарыңыздар менен кенен кесип жашап, ушунун өзү эмне сонун, кандай баягы бирөөнүн квартирасында качан эмнедей кылып өткөн, качан чыкты эткен дегенден көрү. Хозяиныбыз жакшы, баары бир ойлонуп жашайсың да. Ойлонуп жашайсың. Ооба. Айсул эже үй алам деп кайрылганда баягы советчиктер деле көп го. Сизде да кичине көтөрүп аласыз. Сизде да ошондой советчиктер болуп, Самара үй алып бербейт дегендей комментарийлерди укпадыңызбы? Жок, Самара үй алып бербейт дегенди укпадым, бирок качан болот деген эле сөз угаттым да. Качан болот Экен деп. болот. Звонок кылчы, апам да кырсынан туруп алып, звонок кылчы бол. Же номер мага бересиң, мен чалып көрөйүнбү деп. Ушундай. Биз тарап только болбаган. Только мына иногда ишенбей, эмне кылайлы, кайтарайлыбы деп калат. Договорду бузалыбы депчи. Ооба, ушундай баягы эмне болуп атат, кандай болуп атат деп кудан сурасам, толком айтпайт. жок, Самара айтты дейт, эме деди дейт. Назад жол жок, только вперед. А бир ошентип Ошентип, ооба, мен бир айттым. Айсыл эже назад жол жок, только вперед дедиң, а болдун деп. Вперед болсо вперед деп калды. Ошентип айтканда анан анда болсо значит күтөткөнбүз Ооба. анда турат. Эми баягы ушул сөздөрү бизге ушунчалык эме болду да. Сөздөрүбүз Ишендик бизге да. ишенип эме кылып, mayli күчөп күтөлү, лучше алсак болду эми. Вперед болсо вперед. Ошентип күтүп аттык. неме да баягы баргом ар бир нерсенин убакыты сааты чыкпаса өтө кыйын кылыш. Кээ бирлеринин ишин токтото албайсың. Бир айга жетпей деле үйлүү болуп калышат. Кээ бирлерде ушундай да. Анан биздин агенттиктин бир немесин айтайынбы сиздерге. Биздин агенттикке кайрылган ар бир кардарга оюбуз, ниетибиз түз да. Ушул кардарды үйлүү кылабыз деген эле ойду кабыл алабыз да. Эгер мындай буга алып берем, тиги алып бербейм десем, мен антип менде элдер ойлойт окшойт. Бул бекерчи кечке ала берет клиенттерди деп. Жок, Айсул эже, андай эмес. Мисалы, ар бир кардар менен договор түзгөндө ошол жоопкерчилик сенин мойнуңа өтөт. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ошонун ишин бүтүрүшүң керек. Ошого аракет кыласың да. Толко алдыга аракет кыласың. Анан ошо менин характерим бар, кээде айтам кардарларга, аркага жол жок, толко алдыга кетебиз. Эч кандай мындай договорду бузам, анан албай калдым, анан ойлонуп калдым дебегиле, кандай кыйынчылык болбосун. Баягы сизге алдыныраак созоемщик издегенди дагы ойлоп болуптурмун, ишенесизби? Сиздикине болот деп эле мен сиздикин неме аракет кылып, эгер эми мына ушул бүгүнкү сиздин тууган күнүңүзгө буйруган экен. Алланын, бул дагы Алланын шарапаты. Карасаңыз, баардыгы Алланын буйругу. Сиздикин аракет кылдым, эртерээк бүтүрөйүн, может тууган күнүңүзгө чейин ачкычын алып калабыз деп. Бирок бул жактагылардын документ бериши, көрдүңүз бүгүн деле кандай экенин, даже согласиясы жок келгенде мен уже ойлонуп калдым, эми бүгүн ушундай сонун күндө сделкабыз эмне болот деп бир пастын ичинде ойлонуп кеттим. Бирок мына баардык ниетибиз түз экен, бүгүн сонун болду, тууган күнүңүзгө мына сонун подарок болду сизге. Сделкабыз өттү буюрса. Мен даже саар менен эртемен 6-да туруп бүгүн Кудайдан сурадым, ушу баары сонун болуп өтүп, сделкасы бүгүн эженин иши бүтсө экен деп неме кылдым эле, баардыгы ойдогудай болду, бүттү. Сиздин эми үйүңүздүн ачкычын алганда гүл алып барам буюрса, бүгүн такыр жетишпедим. Эртең менен туруп офиске келип, офистен майда чүтүлөрдү бүтүрүп алып эле бияка жүгүрдүк сделкага. Ошо ак көргөңүздөрдө буюрса, жакшылыктарда ар дайым жолугушуп жүрө берели. Сиздерге чоң рахмат. Сабырыңыздарга дагы, ишенимиңиздерге дагы ар дайым ушинтип ээрчишип
жүрө бериңиздер. Сизге аял затына тиешелүү болгон баардык бакыттарды каалаймын. Сизге чоң ыраазычылык. Бизди колдоп мага ишенгениңизчи азыр Россияда эч ким ишенбейт да. ооба Айсулуу эже мага 1 миллион берип туруңуз десем, бир оз жок дебей сразу келсин алып кетсин Жаныбек дегениңизде мен чындап баягыдай болдум. Анча-мынчадан бербейт андай алып иштетип сизди пайдаланып кайра апарып бергенден кийин дагы сделкалар катар туруп калганда дагы сурадым. Дагы жок деген жоксуз. Ошон үчүн бүгүн кой эженин алдына барып, рахматымды айтып, сделкасын өткөрүп, ошол жерде карам болуп көрүнүп, баардыгын бүтүрүп келейин деп келдим. Баардыгы сонун болду, буюрса. Ошо сиздерге чоң рахмат. Алла разы сизге болсун. да рахмат. Айтат го, Аллахым 1000ге жакшылык кылсаң сага 10 эселеп кайтат дейт го. Мага кылган жакшылыктарыңыз Кудайым сизге 10 эселеп кайтарган болсун. Сизге өтө чоң ыраазымын. Чоң рахмат. Биз да ыраазыбыз силерге. Сизге дагы чоң рахмат. Ушу Бүгүн эме компаниялар эмелер дагы өнүгүп өсө берсин. айтканыңыз келсин. Адамдарга пайдаңыз көп тийип ушинтип эме Көпчүлүккө дагы бир жолу туулган күнүңүз менен Рахмат. Үйдө алып алам. Эртең менен баягыдай болду да. Переживать этип кандай болот, эмне болот. Баягы туулган күнүң деле неме болбой калат экен, баягы главный иш бүтсө экен депчи. Ошондой жүрөгүбүз ою эле турду да ушу качан бүтөт кандай. Бүгүн өзү негизи бүгүнкү күн өтө кызык күн да. Бүгүн погоданы көрдүңүздөрбү? Эртең менен прям жаркырап турду күнчү. Анан кече бүгүн сделкасы болуп аткан кыздын сделкасы кече болуш керек эле, кече туулган күнү болчу. Аныкын кече созаемщиги Кыргызстандан келбей калып, бүгүнкү жылды да. Ушундай болуп, бүгүнкү күн өтө өзгөчө, сонун күн. Жалаң туулган күндөр алып атты. Туулган күндөр, жалаң катар туулган күн. Рахмат силерге да, ишиңер илгери болсун. Тапканыңар берекелүү болсун. Бала чакаңыз күнүңөр көп күн катарында ушинтип дайыма жаркырап жайнап жүрөр. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сиздерге. Силерге да рахмат. Алгыла кыз элин силер дагы. Баарыңыздарга үйлүү болуу буйрсун, насип кылсын. Убакыт эмес, эң башкысы жыйынтык дейт го. Ушул бүгүн жыйынтык көрсөтүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Рахмат.